Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек шекарасындагы Кемпир-Абад суу сактагычын биргелешип башкаруу боюнча макулдашуу тууралуу пикирин билдирди. Ал мамлекеттик кабар маалымат агенттигине маек куруп, кош башкарууда Кыргыз тарап эч кандай чыгым көтөрбөй тургандыгын белгиледи. Мадумаров өмүр бою парламенттен чыкпай отура берип, теоретик болуп калган. Практикалык иш жасап көргөн эмес. Ошон үчүн практика жүзүндө кандай иштер болуп калаарын билбейт. Бул жердеги форс-мажор деген сөз боюнча өткөндө ушул жылдын май айында нөшөрлөп жааган жамгырда Сузак районунда канча деген биздин айылдарыбызды сел алып кетти. Ошол күнү биз өзбек тарапка чыгып, сууну жаба тургула деп жаптырдык. Албетте сууну жапканда горизонт бир аз көтөрүлөт. Ашып кетсе 20-30 сантиметр көтөрүлөт. Эгер жаппаганда андан да көп айылдарыбызды сел агызып кетет эле, деди Жапаров. Ошон менен катар Жапаров сууну Кыргыз тарап тазалайт деген пикирлерди четке какты. Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорун Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Долбоорго каршы пикирин айтып келген депутат Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлгандыгын айткан. 7-чи маселеге келгенде Кемпир-Абад суу сактагычын биргелешип колдонуу жөнүндө келишим түзүшүптүр да. Бул деген сөз айланайын, сенин эшигиңе мен кирип бардым, сенин корооңа кирип бардым, мен сенин корооңда жашайм, бирок сен менин шартым менен жашайсың деген өтө каттуу басмырлоолук, чексиз басмырлоолук. Мына азыр ушул 11 биремдеден турган макулдашуу түзүптүр, бул Ашмалтайын чыгарган. Мен сабатсыз десем капа болушат, сабатсыздыктын тугу жоксу да ушул. Биз сууну да камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. Ошол суунун ар кандай жагдайларда 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт. Форс-мажордук жагдай болуп калса, мындай бир көзгө көрүнбөгөн жагдайлар болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө. Эске салсак, комитет 10 октябрда Кыргыз-Өзбек чекарасы, анын ичинде Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Бишкектин 1-Май райондук соту бүгүн 2 ноябрда Кой Таш окуясы боюнча ишти кароону улантты. Анда саясатчы Равшан Жээнбеков жараянга өзү ооруп жаткандыгына карабай, күч менен алып келишкендигин билдирди. Буга байланыштуу Акыйкатчы институтуна, кыйноолорду алдын алуу борборуна жана эл аралык уюмдарга кайрылды. Меня сегодня привезли в суд насильно, силой заставили и вывели из камеры. Я нахожусь в больном состоянии. Уважаемый судья, я обращаюсь к вам, в том числе и вам тоже. Я болею уже 4-5 день. Как говорят врачи, когда болеешь, ты должен немножко полежать, постельный режим. Но из-за того, что суды у нас через день, у меня не получается выздороветь. У меня озноб, мне холодно, потею всю ночь и горло болит. Написал заявление. Медицинский санчасть СИЗО №1, но вместо того, чтобы предоставить мне медицинскую помощь, меня насильно привезли в суд. Жээнбеков бийликти басып алууга даярданган деген шек менен 20 саясатчы активисттер менен бирге 23 октябрда кармалып 2 айга камалган. Бул арада эл өкүлү Жанар Акаев Кемпир-Абад ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу маселени бүгүн парламентте көтөрдү. Ал өзү баштаган 4 депутат менен акыйкатчы ушул тушта №1 тергөө абагында олтургандардан кабар алып чыгышкандыгын айтты. Кайрылайын дедим эле, кечээ мына 4 депутат №1 СИЗОго кирип, жанагы камалган аялдарды, эркектердин баары менен жолугушуп чыктык. Ал жерде бир эле жанагы саясий негизде камалган активисттер, журналисттер, блогерлер, саясатчылар эмес, биз ар кандай негизде камалган аялдардын көбү менен жолуктук. Сот системасына өтө нааразы. Айлап, жылдап күтүп атабыз дейт. Жөн эле ушу сот улам келебиз, улам жылдырып коет дейт. 6000 сом уурдадың деп бир аял 3 баласын калтырып түрмөдө жатат. Сотум болбой атат дейт. 6000 сом. Мен уурдаган эмесмин дейт. Бирок ошо 6000 сом уурдадың деп туруп, ушул жерге камап, мына жерде сызда отурам дейт. Түрмөлөрдө кече кыдырып чыктык, мына акыбал ушундай. Экинчиден жанагы Кемпир-Абадды коргоо комитети деп камалгандардын баары бир добуштан айтышты. Биз эч кандай башламандыкка үндөгөн эмеспиз. Ызы чууга үндөгөн эмеспиз. Болгону оюбузду билдирген тынч жыйындарды өткөрүүнү гана пландаганбыз дейт. Атай Бейшенбек деген жигит менен жолуктук. Аларга басып да барган эмесмин дейт. Телефондон да сүйлөшкөн эмесмин, интернеттен да сүйлөшкөн эмесмин. Жөн эле мен апарып, Facebook'та пост жазган үчүн апарып камап койду дейт. Мына ушундай
жагдайда камалып отургандарды сот, мына шаардык сотто адилеттүү карап, саясий чыңалууга алып барбастан ушулардын баарын бошотуш керек. Кыргызстанда массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26-га жетти. 28-октябрда Орусияда жүргөн активисттер Орозайым Нарматова менен Илгиз Шаменов Бишкекке алынып келинип камакка алынган. Акыйкатчы институту жапырт камоолор учурунда мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Ички иштер министрлиги журналист Семетей Талас уулунун кармалышына байланыштуу комментарий берди. Милиция тараткан маалыматка ылайык, журналистке буга чейин кылмыш жаза кодексинин 322-беренесинин 1-бөлүгү экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмышы козголгон. Бул факт Улуттук коопсуздук комитетинде катталган. Комплекстүү соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Анда социалдык тармактын колдонуучусунун билдирүүсүндө Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна таандык маалымат камтылган деген корутунду чыгарылган. Семетей Талас уулу Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагына киргизилди. Ишти иликтөө уланууда деп жазылат билдирүүдө. Семетей Талас уулу милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, тергөө башкармалыгына алынып келингендигин өзү социалдык тармактагы баракчасы аркылуу 1-ноябрда кабарлаган. Андан соң ал 48 саатка камакка алынган. Эске салсак, 18 февралда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Семетей Талас уулунун үйүн тинтүүгө алып, өзүн кармап кетишкен. Кийин УКМКга күбө катары алып барылгандыгы, ага экстремизмдин элементтери бар билдирүүлөрдү социалдык тармактагы баракчасына бөлүшкөндүгү себеп болгондугу айтылган. Журналист кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген берененин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында сурак берген. Кара Кулжа райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн 2 кызматкери пара менен кармалды. УКМКнын маалымат кызматы кабарлагандай 1-ноябрга караган түнү ИМдин ички иликтөө кызматы менен биргеликте кылмыш ишти оң жакка чечип берем деп 120 000 сом талап кылган Кара Кулжа рейибинин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери 50 000 сом өлчөмүндө пара алууга шектелип кармалды. Азыркы учурда кармалгандар УКМКнын Ош шаардык жана Ош облустук башкы башкармалыгынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошондой эле кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүп жатат. Бүгүн Бишкекте активисттер, экологдор, адистер ыш маселеси жана аны чечүү жолдорун алдын ала талкуулашты. Алар баш калаада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткенин белгилешип, бир нече себептерин аташты. Ал эми Кыргыз Бишкекте болсо, бул аябай көйгөйлүү бир комплекстүү бир проблема. Бул жактан дагы көмүр маселеси, ошо сапаты начар, калориясы аз болгон кара кече эмес. Ал анткени биз көбүнчө совет учурунда сырттан алып келчүбүз. Ошо калориясы жакшы болгон, сапаты жакшы болгон Казакстандын караганында болобу, башка жерден болобу, Чебоксардан келчү. Ал эми азыркы учурда кара кече бул низкоуглеродный уголь, сапаты начар. Экинчиден бул биздин башка эксперт айтып кеткендей эле, эгерде совет учурунда Фрунзеде 80-жылдары 40 000 автоунаа болсо, азыр 1,5 миллиондон ашты. Кыргызстанда болсо 2 миллионго жакын автоунаа бар. Эколог Анара Султангазиева бийлик экологиялык маселелерди чечүүдө шалаакылык кылып жатат деген пикирде. Сунуштарыбызды биз айтып эле келебиз, кагаз түрүндө деле жазып беребиз өкмөткө, жогорку кеңешке кайрылабыз, мэрияга кайрылабыз, массалык маалымат аркылуу, силер аркылуу айтабыз. Анан кийин эле сиз айткандай тыянак чыкпайт, мамлекет аны менен алектениш керек да. Бул деген, бул чоң баягы иш план жазылыш керек эле. Иш план деле жазып бергенбиз мындан 3 жыл мурда. Анан кийин ошол 40 пункттан турган өкмөт, биз бейөкмөт уюмдар, экологдор, адистер, анан кийин мэрия менен биргеликтүү 40 пункттан турган план жазганбыз. 1 жылдан кийин көбү алмашып кетти, мэр да алмашты, өкмөт башчысы да алмашты, департаменттер алмашып кетти, жетекчилери. Андан кийин мониторинг кылсак, бир эле пункт аткарылып тур ошол. Жанагы катализаторлорду автоунаанын сатканга, жана ушул чегерадан өткөзгөнгө, тамажыдан тыюу салганга. Биз тыюу салганга эле кыйынбыз да. Ал эми баягы жигердүү иш алып барса эле, бул баягы кадам менен иш кылыш керек эле да. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев ыш маселесине байланыштуу буга чейин бир катар сунуштарды бергенин айтып өттү. Биз бир топ жакшы иш-чараларды кылгыла деген тапшырманы бердик эле. Биринчиси ал чоң көйгөй, бул ТЭЦ көйгөйү болчу. Ал жерде
көрүп атабыз, же фильтр коюш керек эле, же таза сапаттуу көмүрдү алып келиш керек эле. Экинчиси бул биздин жалпы жанагы конуштарда жашап аткан биздин элдин көмүр менен азыркы күндө жүргүзүп аткан отоплениясын толугу менен газга өткөзүү болчу. Үчүнчүсү мусорный свалканы күйгүзүү маселесин токтотуш керек эле. Төртүнчүсү жана машинелердин өзүн жанагы катализатор деп коет, ошолорду караш керек эле. Биз жакын арада күн тартибине киргизейин деп турам. Ал эми кала бийлигинин өкүлдөрү Борбордун экологиясын жакшыртуу, анын ичинде ыш маселеси менен күрөшүү биринчи орунда экенин айтып, бул жаатта иштер жүрүп жатканын билдиришүүдө. Эми бул кырдаал бүгүнкү күнү жаралган жок. Бул көп жылдан бери келе жаткан көрүнүш. Бүгүнкү күндө мына Бишкекте ушул маселелерди чечиш үчүн бир топ иш-чаралар жүрүп атат. Бул биринчиден биз ушул Бишкек шаарынын өнүктүрүү программасын кабыл алганбыз. Бишкек жашыл жана көркөм шаар болуш керек деген. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн Бишкек шаарынын планын кабыл алганбыз. Эмне иш-чараларды кылышыбыз керек. Ошонун ичинде азыркы күндө ушул полигон жөнүндө сөз болуп атат. Полигон боюнча рекультивация жүрүп атат. Ага болсо ушу Бишкек шаары каражат бөлүнгөн. Андан тышкары бүгүнкү күндө ушул биздин өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп атат. Буйруса ушу Бишкекке жакын арада мусор кайра иштетүүчү завод курулат. Ал боюнча эмки жумада бизге келет. Биздин партнерлор. Андан тышкары Бишкектин мэри Эмилбек Мырзакулович Чехияга барып, ошол маселелерди кандай чечиш керек баарын сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өз көзү менен көрүп келди. Андан тышкары мына транспорт маселеси да көтөрүлдү. Бу жерде транспорт боюнча мына Бишкек шаары 1 миллиард сом бөлдү. Буга биз 130га жакын газ менен иштеген автобустар келет. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башкы экологиялык көйгөйгө айланды. Жыл сайын айрыкча күз-кыш мезгилинде жылытуу сезону башталган учурда баш каланы ыш түтүн каптайт. Экологдор буга чейин абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин айтып чыгышкан. Шаардын асманын кара түтүн каптап турганы тартылган сүрөттөр интернетте тынымсыз жарыяланып келет. Абанын булганышын аныктаган эл аралык уюмдардын индексинде Бишкек аба өтө булганган шаарлардын катарында турат. Жыл сайын маселе капталынан коюлуп, коңгуроо кагылганы менен шаарда акыркы жылдары абанын булганышы башкы экологиялык маселе ойдон калууда.